Рахмат, урматтуу жетекчи, айтсаңыздар, мен берген сунушка эмнеге каршы болдуңуздар? Ошондо деген Кыргыз Республикасынын президентинин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши сунушу менен шайланган аудиторлордун курамынын 3/1 кем эмеси башка жыныстагы адамдар түзүлөт деген сунушту бердим элем. Анткени бүгүнкү күндө эсептөө палатасы, не только эсептөө палатасы, гендердик квотаны такыр сактабай келе жатасыздар да. Эмнеге каршы болдуңуздар? Элмира Жыргалбековна, негизи биз бул конституцияга каршы келбейт деп сунушту айтып атабыз. Ал эми өзүңүз жакшы билесиз. 6 аудитор Жогорку Кеңеш тарабынан, ал эми 3 аудитор урматтуу президентибиз тарабынан дайындалат. Биз ал жака эч кандай кийлигише албайбыз, аны жакшы билесиз да. Анан эгерде Жогорку Кеңеш өзүңүздөр чыгарып аткан кандидаттардан бул саясатты колдойм десеңер, бул сиздердин компетенцияда го. Биз жакында эле Госбанкка кандидатураны шайлап жатканда, ошондо деген улуттук банктан критерийлерди, желательный критерийлер деп беришкен да. Сөзсүз түрдө улуттук банкта иштеген тажрыйбасы болсун деген нерселер кирген да. Ошондуктан мен ойлойм, бул кичине мындай сиз адашып атасыз. Бул биринчиси, экинчиси, эсептөө палатасынын аудиторлорун шайлап алууда ким эсептөө палатасынын аудитору боло алат деген критерийлер барбы? Бар. Биринчиден финансы экономика тармагында 9 жылдан кем эмес, аудитор тармагында да 9 жылдан кем эмес деген тажрыйбалуу жаран деп жазылып турат. Рахмат. Ошол критерийлер конституцияда жазылды беле? Эми мисалы үчүн бизге конституция мындай жалпы да, биз өзүбүзгө келатканга жазып атабыз да, бизге ушундай тажрыйбалуу. То есть ал критерийлер конституцияда жазылган жок, бирок колдонулуп жатат. Мен сунуштаган критерийлерди мындай конституцияда жок деп колдоно албайсыз деп атасыздар. Вы сами себе сейчас противоречите. Аялдарга каршымын деп эле айтпайсыздар. Өкмөттүн баары эле аялдарга каршысыздар. Сиздер тараптан келчү нерсе да, биз эч кандай кийлигише албайбыз дейм. Ошон үчүн атайын киргизели деп атабыз да. Сунуш кылып атабыз да. Бул конституциялык мыйзамга киргизиш туура болобу, бирок сиздер тараптан гендер саясатты колдойм десеңиздер, сиздер чече турган маселе го бул. Жок, мен сизге жаңы эле бир мисалды айтып кеттим да. Биз жакында эле Госбанкка кандидатураларды караганбыз. Ошондо деген улуттук банктан критерий келди. Кечиресиздер, урматтуу депутаттар, жакшыбы, жаманбы кандидат, бирок бул талапка мындай туура келиш керек деп. Сиздерде деле ошондой критерийлер бар, бирок ал конституцияда жазылган эмес. Финансовый бэкграунд болуш керек деп не написано же. А бияктан сиз конституция такап атасыздар да. Бирок ошол эле убакта гендердик тең баланстуулук жөнүндө бизде мыйзам бар. 96-жылдан бери. Это канча 16 жыл болуп калды да. Ал мыйзам сакталбай келе жатат да. Элмира Жыргалбековна, эми комитетте кандай карап чечсеңиздер, биз каршы боло албайбыз го. Жок, ошону сиз, мен ошон үчүн сунуштагам да. Давайте бир нерсеге таянайлы деп, киргизели деп. Давайте ушуну, урматтуу төрага Данияр Армекович, эми баардыгыңыздар эле көрүп жатасыздар. Айымдардын саны азайып жатат. Эми улам эле мен катуу сүйлөп, анан микрофонго катуу сүйлөгөндөй болбойм, бирок бул абдан туура эмес багытта кетип бара жатат биздин гендердик саясат. Биякта эсептөө палатасынын жетекчиси айтып атат. Депутаттар, вы сами виноваты, күзгө карабалы деп атат. Ошондуктан азыр ушул жерде 19 мүчөбүз барбыз да. Давайте бир сыра күзгө карап алайлы. Анан бул сунушту мен добушка коюңуздар деп суранам. Данияр Армекович. Рахмат, Эльвира Жыргалбековна, азыр кандай сразу коелу же аягында суроо жооп? Желательно сразу унтелекте, пока горячо. Эсептөө палатасы мен каршы эмесмин деген позицияда жооп берип атат, мен туура түшүнсөм. Бунун баары сиздердин көз каранды. Значит, бул жерде отурган биздин мырзаларыбыздан айымдар каршы болбойт, мырзаларыбыздан көз каранды ситуация болуп калды. Келиңиздер добушка коелу. Мындай кылайлы, Эльвира Жыргалбековна, хорошо, сиздин сунушуңузду биз эске алып биз коюп беребиз, албетте. Бул сунуш. Азыр бир сүйлөшүп алсак, баардыгы суроо жоопторун берип бүтпөйбү? Анан аягында баягы чечим чыгарып атканда ар бир онаңарды берген сунушуңарды добушка коюп берейин. Кандай дейсиздер? Сиздин сунушуңуз бар. Эки сунуш мына болду, аягында чечимге келгенде ошону коюп койсок.
Отдельно по каждому предложению дошка коюлат. Каршы эмессизби? Макул, макул. Все, макул. Анда Унутуп калбайлы деп атам да. жоқ, мына отдел Рахмат. жазып атат, бар жоқты. Протокол жүрүп атат, стенограмма жүрүп атат. Рахмат. Депутат Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнадан келди. Бул гендердик саясат теңдик боюнча. Жок, ошо гендердик теңдик боюнча. Өзүңүз тактап коюңуз. Мына биздин жогорку кеңештин аппаратынын отдел экспертиз заключениясын берип атат да, ну, к моему предложению. Ошондо деген почему-то счетный палатада, ну, они чуть ошиблись, да. По закону о гендерном равенстве не менее 70% туравы, урматтуу коллегалар. Ошондо президент закрепляет 1/3, жогорку кеңеш закрепляет 2/3. Итого от президента сколько кандидатур? 3, и от депутатов 6. Вот общее количество дан получается 3 человека. Президенттен бир аял болуш керек, айым болуш керек, и депутаттардан 2 айым болуш керек, анда 6-дан. Тогда получается 1/3. Справедливо. По закону не менее 30%, не менее одного пола. Ушу кандай эле ушу бизге келгенде эле ушинтип тырышып каласыңар, урматтуу мырзалар. Эми болду булачы. Ну что этот? Ну как это так? 2/3. Эльвира Жыргалбекова, мен азыр дошко коюп берем. Анда урматтуу депутаттар. Анан счетный биздин отдел экспертиз деген процент деп санаш процент деп мына немножко они не так поняли, да? То есть получается 1/3 болгондо это не менее там, да, по цифрам тоже и сходится, и по процентам сходится. Трагедия эмес, да? Макул, анда Эльвира Жыргалбековна сиз түшүндүрүп бердиңиз. Урматтуу депутаттар түшүндүңөр да сунушту. Анда Эльвира Жыргалбековнанын сунушуну дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Коюп колдоп бериңиздерчи, урматтуу коллегалар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 депутат макулдук берди. Ким каршы? Каршы жок. Көпчүлүк дош менен Эльвира Жыргалбековнанын сунушу өттү.